Номер 10 округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Улукбек Ормонов алгачкы жолугушуусун Алыскы Алайкуунун Көгарт айылынан баштады. Биз барып калган болсок, мен ойлойм бул программанын баардыгын ишке ашыруу биздин колдон. Менин бул көп айтып атышат, сен 4 жыл болдуң жетишпей сага, дагы не керек сага деп. Мен айттым, уландар парламент табиаты өзгөрдү. Мурдагыдай парламентке барып, өзүнөн бирдеме таап алам, же бир чоң кызматка секирип кетем деген эме жок азыр. Же өкмөттү түзөм. Ошол жерге өзүм ишин алып барам деген азыр андай депутаттык куруу жок. Депутат ал жерге иштейм деп бараткан киши бар. Жергиликтүү калк жылуу кабыл алып, жигердүү катышты. Шайлоочуларга өз программасын тааныштырып, көйгөйлөрүн укту. Мында негизинен жашоочулар жол, өндүрүш ишканаларынын жоктугу жана пенсиянын аздыгы сыяктуу көйгөйлөрдү айтышты. Ушул жолдун асфальтын карап, анан маршрут чыгат нерсеңиздер. Биринчи суроо, экинчиси ушуга салым кошсоңуздар дейм да. Биз болсо буга талапкерлигибизде көптөгөн сунуштарыбызды айттык, талаптарыбызды айттык. Жакшы, эгерде бул депутатка өтүп кетсе, биз ошону колдойбуз. Улукбек Ормонов биз билебиз 4 жолку алиге сазыптын депутаты. Биринчи, үчүнчү сазыбында экен алиге спикер болгон. Şu bizim Kırgızistan'ın tüstüğünden olga urunar döndürdüklerden biri. Андан соң Кайың Тала, Коо Чаты жана Терек айылдарында жолугушууланды. Бул аймактагы шайлоочулардагы жол, таза суу маселесин, кадр жетишсиздигин, оорукананын жоктугун айтышты. Дүйнөгө болгон көз карашы кең, бардык тармакты жакшы түшүнгөн. Себеби закон бир эле тармакта жазылбайт да. Закон бардык тармактарда жазылат. Анан жазылган закондордун көпчүлүгү ушу депутаттар аркылуу өтөт да. Сессияны такай көрүп турам да. Ошол көптөгөн маселелерди коёт. Анан кийин баал чечилбеген маселелерди чечтирип, ошондой жана өзүнүн сөзүндө айткандай көп эле баал оодаларын аткарып жүргөнүн билип жүрөм, көрүп жүрөм. Парламенттин орду негизинен ушул мыйзам чыгаруу менен мыйзамдарды көзөмөлдөө, бюджетти кабыл алуу, бюджетти көзөмөлдөө, андан башкасы ушул округдардагы элдин болгон көйгөйүн жеринен угуп, бийлик менен ошол маселелерди чечүү. Мына 2020 жылдан кийинки келген бийликте такыр азыр Кыргызстандын мүчүлүгү өзгөрдү. Улукбек Ормонов эл ишенген талапкер. Бюллетендеги катар номери 4. Ушу элдин керегине жарап, элдин милдетин аткарып, жүрөр жакшы кадрлар болот.